Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 6 августта Түркмөнстандын Түркмөнбашы шаарындагы Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусуна катышууда. Жолугушууга Кыргыз өлкөсүнүн президенти Садыр Жапаров, Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев, Тажикстан президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев катышууда. Алгач Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедовду сунушу менен Яхтада эркин жолугушуу өткөрүшкөн. Андан соң Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчыларынын консультативдик жолугушуусу орун алып, өлкө президенти Садыр Жапаров Борбор Азия өлкөлөрүнүн коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү боюнча өз ара кызматташуусун жакшыртууга бир катар сунуштарды айтты. Садыр Жапаров ар бир өлкөнүн президенттери менен сүйлөшүп, эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жолун талкуулаган. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушканда Түркмөнстан Кыргыз мамлекетинде жаратылыш газы менен электр энергиясын импорттоо, туризмди өнүктүрүү жана башка маселелерди талкуулашкан. Садыр Жапаров Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолугушканда коңшу өлкө менен саясий, соода, экономикалык, транспорт, логистикалык, маданий, гуманитардык байланыштарды мындан ары да кеңейтүүнү көздөп жатканына басым жасады. Ал эми Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукканда соода, экономикалык, энергетикалык, маданий, гуманитардык чөйрөдөгү Кыргыз-Өзбек стратегиялык өнөктөштүгүн тереңдетүү маселелери талкууланган. Улукбек Марипов Каракол шаарындагы Бугоне зоопаркына барды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, зоопаркта айбанактардын жана куштардын 30дан ашуун түрү бар. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, бул уникалдуу зоопарк жана ага колдоо көрсөтүү зарыл. Ал өзүнүн резервдик фондунан зоопарктын жетекчилигине 50 000 сом берди. Кыдыруу учурунда заманбап зоопарктын башкы планын долбоору тартууланды. Улукбек Марипов жергиликтүү бийлик органдарына зоопаркка ар тараптуу колдоо көрсөтүүнү, ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигине жакында жүргөн селден кийинки калыбына келтирүү иштерине көмөк берүүнү тапшырды деп жазат маалыматта. Орусияда эмгектенип жүргөн кыргыз жарандары иш берүүчүлөрдүн айлык акысын ала албай жүрүшкөн. Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилиги мекендештеринин акчасын алууга көмөктөштү. Элчиликтен кабарлашкандай, Орусиядагы Звезда компаниялар тобу жоопкерчилиги чектелген коомунда иштеген 10 кыргыз жаранына эмгек акысы төлөнгөн эмес. Бул факты боюнча 5 августта консулдук бөлүмүнүн кызматкерлери аталган ишканага барып келди. Иш берүүчүлөр менен болгон сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында 10 000 мекендешибизге 1 47 625 рубль өлчөмүндө эмгек акысы төлөнүп берилди. Бул иш-чара Орусияда кыргыз жарандардын эмгек укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону уюштуруунун алкагында өттү дешти басма сөз кызматынан. Буга чейин социалдык тармактарда Бишкектеги соода борбордун биринде эркек киши сатуучу кызды кыргыз тилинде эмес, орус тилинде жооп берген үчүн чаап жибергени кабарланган. Бул окуя боюнча Орусиянын Кыргыз өлкөсүндөгү элчиси Николай Удовиченко социалдык тармактагы баракчасы аркылуу оюн билдиргенин жергиликтүү басмалар жазып чыкты. Тынчтыкты жана улуттар аралык ынтымакты сактоого салым кошпогон. Анын ичинде улуттук кастыкка негизделген агрессивдүү аракеттерди айыптабай кое албайбыз, деп жазган ал өз билдирүүсүндө. Ошондой эле ал кыргыз бийлигине окуяга адекваттуу баа берүү боюнча кайрылаарын кошумчалаган. Эске салсак, Бишкекте балдар паркында сатуучу кызды калькулятор менен башка чаап жиберген видео тараган. Октябрь райондук милициясына билдиргендей, окуя 2 август күнү Горький жана 7 апрель көчөлөрүнүн кесилишиндеги соода борборунда болгон. Арыз жазган кыздын айтымында, ал күнү бейтааныш эркек киши мас болуп алып, аны менен урушуп, сөгүнгөн, чатакташып жатканда калькулятор менен башка чаап салган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине 119-беренеси майда бейбаштык менен катталган. Иликтөө иштеринин натыйжасында чыр салган киши 29 жаштагы А аттуу жаран экени аныкталып, Октябрь Ривине алып келинген. Учурда тергөө иштери уланууда.